Туугандар, бул 2+ деген суу ушул экинчи этаптын суулары. Мына көрдүңүздөр, экинчи этаптыкы кыкырышкасы кызыл болот. Көмүрдөн чыккандардын баары ушундай кызыл болот да. Буга составы 3 түрлүү элемент кошулат да бугачы. Мына метилин, синий да кошулуп атат. Бу сууну силер ак эле суу болуп турат, бирок 2+ болуп турат да мына. Анан ак эле болот бул. А сиз ачкандан кийин көгөрүп кайра агарып турат да, өзгөрүлмө суу деп нарындыктар койгондой. Бул ичерide көк болот, ичпей койсо ак болуп калган суу да. Бул да сөөгкө чейин өтчү элементтер. Бул аябай жакшы суулар. Буларды 50 граммдан баштап ичилет да. Эгер ичип аткан убакта ошол эски оорулардын баары козголуп кетсе, муну токтотуп койгонго да болот. 3 күн ичпей токтотуп коюп, анан кайра баштаганга чейин болот да. Анткени бул ошого чейин ооруларды козгойт. Баягы кан тамыры тазаланып аткан убакта ооруйт. Анан ошол убакта азайтып көбөйтүп ичесиңер бул сууну. Бул дагы бүт адамдагы эмне оорулар болсо баарына жардам берип атат. Жана онкологиянын суусун ушул да, онкологияга чыгарылган суу ушул. Анан дагы канды көтөрө турган кошумча сууларды жасап берип атабыз. Мунун баасы да 1500 сом Караколдо. Бул экинчи этаптын сууларын биринчи этапты ичип бүткөндөн кийин ичиле турган суулар да булар. Организмди, кан тамырды көндүрүп туруп иче турган суулар. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Анан айта кетчү нерсе, бул сууну ошо ооруган жерлерге компресс кылса да болот. Марильный мачта этип туруп, ошол жерге кургаганга чейин ороп коюп, анан алып салып турсаңар болот. Ошол буту ооруган шишиктерге бул тери аркылуу дагы сөөгкө чейин өткөнгөндөй күчү бар сууда 3 элемент кошулуп атпайбы? Мында сөөгкө керектүү бор деген элемент бар, метилен деген элемент бар, анан калий, кальций, фосфор, магний деген бүт элементтин баары ушул жерге байытылганда, ошон үчүн булар экинчи этаптын суулары болуп атпайбы?